Алайк Organics компаниясы 2014-жылы негизделип, Кыргызстандын түштүгүндө сүт азыктарынан салттуу улуттук суусундуктарды өндүрүү менен алектенет. Ишкана жылына 3000 тонна сүттү кайра иштетет. Чекизатты Кара Суу, Ноокат жана Араван райондорундагы 600-800 чарбадан сатып алат. Алардын саны жыл мезгилине жараша өзгөрүп турат. Сапаттуу сырье, сапаттуу продукция. 23 аталыштагы сүт продукцияларын чыгарган Алайк Organics ишканасынын негизги сырьесу бул албетте сүт. Андыктан сүттү сактоодо, транспортировкалоодо жана кайра иштетүүдө туура чечимдерди чыгаруу зарыл. Биз сүт өндүрүүчү заводдо көп көлөмдүү сүт менен иштейбиз. Бизге сүттөрдү ар кайсы региондон алып келишет сүтчүлөр. Көбүнчө Араван, Жапалак, Ноокат, Талайдан. Биздин өзүбүзчө чакан лабораториябыз бар. Ал жакта 2 лаборантыбыз иштейт. Алар ушу сүттөр келиш менен сразу пробниктерди алышат, сүттөрдү текшеришет. Ошолордун анализине карап туруп, анан кийин биз сүт иштетебиз. Биз 2018-жылы сүт багытында баштаганда бир нече байкындай кыйынчылыктарга туура келгенбиз. Ал жакта биз элден эмес, перекупщиктерден, алып сатарлардан сүт алышты баштадык. Алардын биринчиден сапаты өтө начар. Байкындай постоянство гарантиясы жок. Бир келет, бир келбейт. Биз 1-2 жолу күйгөндөн кийин таза сүт долбоорун ачып, фермерлер менен иштешти баштаганбыз. Сүт өндүрүүчүлөрдүн кооперативдерге биригүүсүн ишкана туура чечимди эсептейт. Себеби фермерлер менен түз иштешүүгө шарт түзүлүүдө. Мындай жагдай эки тарапка тең ыңгайлуу жана пайдалуу. Сүттү ушинтип биздин алдынан алып кетет, жеңилдик болуп атат бизге айылга. Мурдалары базарларга алып барып сатчу элек. Азыркы эле жакшы жеңилдик болуп атат. Кечкисин кеч куюп коет, ушул жерде муздап турат. Болбосо ысык маалда кыйын болуп атат. Буну машинага жүктөп алып баргыдар. Ошон үчүн муздак кылып, ушул жерден алып барып тапшырышып атат. Буюрса жакында ошо техникаларды алам деген ойлорубуз бар. Алардан бир комбайн, пресс-подборщик, мал саачу аппараттарды бардыгын алабыз деп турабыз жакында. Ошо алып калсак иштетебиз. Өздөрү машина менен келип үймө алып кетет. Алып келип ушул жерге куят кечинкиси. Ыңгайлык жагы өтө жакшы болду. Элдердин бардыгы сүйүнүп атат. Фермерлер кооперативы болгону өтө жакшы. Бул бизге дагы жакшы, потому что бул жерде коллективный ответственность болот. Бир автомашина сүт топтой турган бала 100 адамга баргандан көрө 10 адамга барганы ыңгайлуу. Ал расходто азайт, убакты да азайт, и качество дагы көп болот. Ошол негизинде мен дагы өтө кубанычтамын, то что бул проект, бул долбоор боюнча биздин фермерлер кооператив болуп, алардын сапаты дагы, возможно, мүмкүнчүлүктөрү дагы ачканга. Ар бир сүт өндүрүүчү бизнесменге айлануусу керек. Мындай пикирди айткан Мирзахит Сабитовдун белгилешинче, жетектөөчү ишканалардын жана атайын багытта иш алып барган долбоорлордун жардамы фермерлер үчүн өтө маанилүү. Алдын сүттөр келгенде ар кандай келет эле, бир ичинде инородный материал тыйгалар менен дагы келет эле. Но ошол проект негизинде тренингдер аркылуу биринчиден гигиена туураланды. Малдардын гигиенасы туураланышты баштады. Сүттү сагыштан алдын иштей турган. Экинчиден сапат туураланды. Үчүнчүдөн сүттөрдүн температурасы уже азайышты баштады. Алайк Organics фермерлерден чогулткан сүттүн сапатын жакшыртууда жана сүт өндүрүүчүлөр менен иштешүүдө аларга ыңгайлуу шарттарды түзүүгө аракет кылып келет. Рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоору ишкананын бул аракетин колдоого алды. Мисалга алсак, ишкананын техникалык базасын жакшыртууда өзүнүн салымын кошту. Бул болсо Алайк Organics'тин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга да таасирин тийгизет. Бул жерде охладитель 500 литровый. Бул бирөөсү, дагы бирөөсү уже фермердин үйүндө коюлган, иштеп атат. Анын качествосы резко улучшение болду. Андан ташкары биз сатып алган перевозочный емкости деп эсептелет. Бул оборудование неменин сүттүн качествосын кармап берет. Бул жак перевозкада
Дагы башка бидондор и сепаратор, охладитель бардыгы бул жерде жайгашкан. Общая сумма $200,000 болгон бул бюджетте. Биздин вклад 55%, вклад проекта 45% болгон. Малайкы Organics жетекчөөчү уюм катары кошумча нарк чынжырчасын өнүктүрүүнүн алкагында мындан ары да иш аракеттерин уланта берерин белгилейт.